Кырым-татар саяси мабюсы Абдулмежит Сейтумеровге аписханеде янында Куран-ы Керимни тутмага ясаклайлар. Ахмечитнин экинчи аписханесинин ишгалчы мемориети мусульманларнын Мубарек китабы арабча yazылганына бегенмей деп билдирди адвокат Эмиль Курбидинов. Тариф эткенине көрө аписхане хадимлери китапны чекип алып базен бере, соңра кери кайтара, соңра яныдан чекип ала. Бойлечи ишгалчылар китапны окумак мүмкүнмү, дегилми да карар берип оламай. Мабюс Абдулмежит Сейтумеров ишгалчы мемориетке шикаятлер яза ве бунен берабер оны кабатлаганлары терроризм давасында сучсыз олганыны испатламак үчүн элинден келгенini япмага ниетленем. Буду молиться, просить Аллаха, чтобы тебе тоже так пришло. Вам того же, потому же место. Абдулмежит Сейтумеров Украинанын мустакилдик күнү 24 августта Бакчасарайда тутулган 5 Кырым татарындан биридир. Оларнын эпосы Кырым бирдемлигинин азалары ве чоң балалары бар. Абдулмежит игер саясий мабуслер Осман ве Сейтумер Сейтумеровларнын догмуш агасы ола. Оларны да 2020 сенесі март айында туткан эдилер. Венди 17-14 жыл апис жазалары укумны чыгардылар. Бакчасарай фаалиерини бир чоң дефа дигер саясий мабуслерге дестек тедбирлеринде туткан эдилер. Энди исе ичбир делилсиз оларны терроризмде кабатлайлар. Жанкойде тутулган Кырым татарларынын махкемелери сонуна келе, ама оларга аписте тутуп шартларыны зайыфлатмайлар. Бу акта Ростов-на-Донудаки Арбей-Женюби махкемеде невбеттеки махкеме отурушу экүнленген соңра адвокат София Шабанова билдирди. Имаяжы Энвер Крош, Вилен Тимирганов, Ринат Алиев ve Эдем Бекировнун Русиядан качмага планлаштырмаганларыны испатламага тырышты. Ама ишгалчы махкеме саясий мабюслеринин аписте булунув муддетini кележексине 29 февральге кадар узатты. 66 жашындагы Сейтьяя Абазовны эфтев кытынде калдырдылар. Бираз шартларны зайыфлаттылар. Энди мабюс такипчилеринин изин мектебинен экимге барап болажак. Сам судебный процесс практически уже подходит к концу. Сторона обвинения практически уже предъявила все доказательства свои. И у наших подзащитных нет никакой возможности каким-либо своим незаконными действиями повлиять на исход рассмотрения данного дела. Энвер Крош, Сейтьяя Абазов, Мурат Мустафаев, Эдем Бекиров, Ринат Алиев ve ватандашлык журналисты Вилен Тимиргановны рус көбөчүлөрү кечкен сене август айында Жанкойде өткөргөн кутлеви тынтуулерден соңра тутты. Чоксунун эвине тынтуу вактында ясакланган китапларны ерлештирдилер. Энвер Крошка эсе маска кийип рус ишгалчылары ишкенже япты. Эпосы Кырым татарларны терроризмде кабатлайлар, ама бу кере оларны да Украинанен багладылар. Санкидерсин Жанкойде бу бирликни Украинадан идаре эте экенлер. Рус ишгалчылары тарафынан хырсызланып аписханеге жерлештирилген Украина Арбей деңиз кубетлери субайы Алексей Киселевга садыжы бир посылка ве бир мектеп алмага изин берилди. Бу акта Кырым бирдемлиги билдирем. Владимирский централ аписханесинде бу кыба сыңырламаларны агыр апис шартларынын баглуу олганын билдирелер. Славутич истихбарат гемисинин сабык капитаны июль айында Геническте хырсызланган соңра башта Ахмеджитнин экинчи аписханесине жерлештирилди. Анда Алексей Киселевга электрикнен ишкенже яптылар. Соңра исе Кырым деңиз камачавыны планлаштырганында ве Номан Челебиджихан адына батальонга дестек бергенинде кабатладылар. Эсассыз давага көрө нефагажы эр адамга 8,5 жыл апис жазасы укуму чыгарылды. Тиббий жардым талаплары исе ишгалчылар тарафынан реддетиле. Кырым татар ержи Джамаланы Русия ич иштери назирлиги кыдыра. Бу акта Русия назирлигинин базасына таянарах рус матбуаты медиа зона яза. Яйынланган скриншотта Сусана Джамаладинованы Жынайы кодексинин ангидавасы боюнча шеклегенлери гизле. Амма матбуатнын кайдеткенине көрө büyük ыктимал сөз рус ордусы акында фейк кеңлештирилмеси акта кете. Бунен берабер ержига санки гыяби апис карары биле чыгартылды. Медиа зонанын маалыматларына ишенажак болсак, ержинин дава весикаларында Русия ич иштери назирлиги миллетini яңлыш язды. Анда отек
татар олара кайд этиле. Да кечкен сене рус тешвикатчылары ичбир жерген көстермейип Жамаланын Русияге кириши 50 сенеге ясакланганын язайды. Көрүнүшкө көрө себеби артык белли болду.